Кыргыз гидроэнергетикасынын тарыхы 1893 жылдан башталганын көпчүлүгү биле бербесе керек. Алгач ошол жылдары Кара Дарыяга суу өлчөөчү тосмо орнотулуп, гидроэнергетикалык ресурстарды тынымсыз изилдөөнүн башаты болгон. 1913 Ош шаарында кубаттуулугу 55 киловатт болгон өлкөдөгү биринчи ГЭС ишке берилген. 1928 Аламүдүн ГЭСинде 205 киловатт кубаттуулуктагы биринчи гидроагрегат ишке кирген. 1936 кубаттуулугу 600 киловатт болгон Ош Кара суу ГЭСи курулуп, Чолпон Ата, Покровка жана Ноокат айылдарында айылдык ГЭСтер курулган. 1939 Ак Түз кенинде 240 киловатт кубаттуулуктагы ГЭС ишке кирген. Ал эми бир жылдан кийин Араван ГЭСинин курулушу башталган. 1942 Ворошилов ГЭСинин курулушун баштоо чечими кабыл алынган. Ошол эле жылдын декабрь айында Ысык көл облусундагы кубаттуулугу 84 киловатт болгон Григорьев ГЭСи ишке киргизилген. Туура бир жылдан кийин кубаттуулугу 2200 киловатт болгон Аламүдүн 1 ГЭСи жана 2500 киловатт кубаттуулуктагы Аламүдүн 2 ГЭСи курула баштаса, 108 киловатт кубаттуулуктагы Нарын ГЭСи ишке киргизилген. Өлкөдө гидроэнергетикалык курулуштарды куруу согуш маалында, андан кийин да, ал гана эмес, кайрадан телчигип келе жаткан мезгилде да токтогон эмес. 1961 жылдан 1975 жылга чейинки учурду гидроэнергетиканын гүлдөгөн мезгили десек болот. Алсак 1961 жылы 3 Коргон ГЭСинде кубаттуулугу 45 000 киловаттты түзгөн биринчи гидроагрегат ишке кирген. Бул биздин өлкөдөгү биринчи ири гидроэнергетикалык объектилердин бири болгон. Ал эми туура 14 жылдан кийин Токтогул ГЭСинин жалпы кубаттуулугу 600 000 киловатт болгон номер 1 жана 2 гидроагрегаттары иштей баштаган. Ошондой эле 1975 жылдан Союз тараганга чейин республикада Күрпсай, Шамалдысай, Таш көмүр, Ат башы сыяктуу ири объектилер курулган. Аталган объектилердин баары Совет дöwрүндө, маселен 3 Коргон, Токтогул ГЭСтери Турдакун Усубалиевдин тушунда курулган. Ал эми СССР тарап Кыргызстан эгемендүүлүккө ээ болгондон кийин ГЭСтердин курулушу да токтогон. 2010 жылы гана Камбар Ата 2 ГЭСинин биринчи агрегатын ишке берилгени болбосо, мурдагы жылдардагыдан кескин айырмаланбайт. Буга катар Совет дöwрүндө курулган энергетика объектилеринин бардык жабдыктарынын дээрлик 80%га эскилиги жеткен. Ал эми 2012 жылы Кыргызстан Рус гидро компаниясы менен Камбар Ата 1 ГЭСин жана Нарын дарыясына бүтүндөй ГЭСтердин каскадын куруу боюнча келишимге кол койгон. Башында баары жакшы башталгандай болгон. Кийин эле Кыргызстан Рус гидро менен болгон келишимди жокко чыгарды. Буга арданган Орусиялык ишкана Кыргызстанды эл аралык арбитраждык сотко берип, $37 миллион доого чыкты. Анткени алар долбоордун алгачкы жумуштарын баштап коюшкан болчу. Ошол маалда кырдаалды иликтеген депутаттык комиссия түзүлгөн. Алмамбет Шыкмаматов жетектеген топ бир нече жолу жогорку Нарынга барып, жасалган жумуштарды жеринен көрүп чыккан. Алар долбоордун баштапкы жумуштарына жумшалды деген $37 миллион бир нече ирет кымбатталып көрсөтүлгөнүн аныктаган. Түшүнүктүү болуш үчүн мисал келтирсек, $37 миллион 40-га жакын жаңы мектеп салса болот. 2017 жылы Шыкмаматов маектеринин биринде кырдаалды өлкөнүн кызыкчылыгына чыккынчылык катары баалаган. Кыргызстанда мына азыр бюджетти кабыл алып атабыз. Бир тегерегинде 30 миллиард сом дефицит бюджет менен. Дефицит деген жетишпейт деген. Ооба, таңкыстык. Мындай жетишпеген нерсени дефицит. Анан албетте $37 миллион төлөп коюш биз үчүн өтө чоң бир көйгөй да. $37 миллион деген майрам бул 40 мектеп. Биз 40 мектепти койдо эле ошол бирөөлөрдүн бир чыккынчылыгы десемби, бир акмакчылык үчүн 40 мектепти чыгымын берип атат. Жолосуна элестеткүн 40 мектеп. Анан албетте биздин бюджетке бул өтө чоң бир көйгөйдү алып келет. 2017 жылы Рус гидро кеткенден кийин жогорку Нарын ГЭС каскадына кошуп дагы 10 чакан ГЭС курат деп чехиялык Лиглас менен келишимге кол коюлган. Бул ишкананын куйругу таза эмес деген каңшаарлар ошол учурда эле айтылган. Көп узабай эле чехтер менен түзүлгөн келишимди да четке кагышкан. Чехиялыктар Рус гидро койгон $37 миллион доону төлөп бермек. Ага кошулуп $500 миллион инвестиция тартмак. Бирок ишке ашкан жок. Чехиялык компаниянын буга чейин ири курулуштарды курууга мурда кийин катышпаганы кийинчерээк белгилүү болду. Баарынан кызыгы Кыргызстан менен келишимге кол коюп жаткан маалда ишкана банкроттун босогосунда турган. Эми тендерди кантип утуп чыккан деген суроо жаралбай койбойт. Эгемендүүлүк алган жылдан бери Кыргызстанда бир дагы ири ГЭС курулган эмес. Ушул көйгөйдүн айынан өлкөбүздө кышкысын электр энергиясынын тартыштыгы келип чыгууда. Ар жыл сайын бирден гана ГЭС курулганда бул маселе болбосо эле. Анткени учурда Кыргызстандын энергетика тармагы жыл бою үзгүлтүксүз электр энергиясы менен камсыздоого мүмкүнчүлүгү жетпейт. Ал эми адистердин айтымына караганда, энергияны керектөө бир жылга 1,5-2 миллиард киловатт саатты түзөт. Башкача айтканда, жыл сайын жаңыдан ишке киргизилип жаткан кубаттуулуктун көлөмү 170-200 мегаваттан кем эмес болушу шарт.
Учурда өлкө боюнча 50-гө жакын чакан жана орто кестин кылым курулушу аталган Камбар ата 1 кесинин курулушу жүрүп жатат. Быйылкы жылдын аягына чейин эле бала саруу баштаган 15тен ашык чакан кес ишке киргизилет. Ал эми 2024-жылы кубаттуулугу 6 мегаваттка жеткен 12 кес ишке кирүү алдында турат. 2025-жылы Куланак кеси ишке кирип, Токтогул кесинин оңдоп түзөө иштери бүтөт. Ал эми 2026-жылы Камбар ата 2 кесиндеги экинчи гидроагрегаттын ишке киргизилиши менен 4 кес ишке берилет. 2027-жылы 3 Коргон кеси реконструкциядан өтүп, кубаттуулугу 36 мегаваттка көбөйтүлөт. 2029-жылы 1860 мегаватт кубаттуулуктагы Камбар ата 1 кеси ишке кирет. Буга катар алдыңкы жылдары Казарман, Сары Жаз, Чаткал, Суу Самыр, Көкөмерен кестеринин каскадын куруу планда каралган.